Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Биздин бүгүнкү жан дүнө программабызга мынакей Исмаилова Кыргыйжа катышууда. Куш келипсиз. Анан эми мынакей Кыргыйжа жөнүндө азын-элек сөз кыла кетейин деп отурам мен атайын. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер менен бирдикте мынакей эженин атанын чыйыр аттуу тарыхый көркөм повести китеби жарыкка чыккан. Бул повестте негизинен эженин атасы Төлөчүн Исмаилов социалисттик эмгектин баатыры, чабан, атактуу, ошондой эле СССРдин жогорку кеңешинин 2 жолку депутаты болгон Москва шаарында. Мына ушул кишинин атанын өмүр тагдыры жөнүндө камтылган Атанын чыйыры деген тарыхый көркөм повести киргизилип, ошондой эле бир катар аңгемелер дагы, ырлар дагы мына ушул китептен орун алган эле. Эже мынакей ушул китептин жазылышына негизги себеп эмне болду? Ушул жөнүндө алгач токтолсоңуз. Эми биз бала кезибизде эле атам айтып калчу, биз деген уруубуз Кайдулат болот, Тоголок Молдодон келгенбиз деп. Тоголок Молдо Акталада деп. Анан кийин Баймет Абдырахман. Анан ошо менен түпкү атабыз бир деп калчу. Анан кийин баягы балабыз да көп да назар албай жүрдүк. Мезгилдердин өтүшү менен атабызда эркек бала жок болуп калды, 6 кыз элек. Баарыбызды өстүрдү, жогорку билим берди, баарыбызды негизинен мугалимдик кесипти аркалайбыз, сиңдилерим баары. Эң улуусу сиз өзүңүз? Мен эң улуусумун. Анан ушу атамдын бул эгемендүүлүктү алгандан кийин 30 жылда эмнегедир мындай Советтер Союзунун учурундагы эмгек баатырлары, мыкты адамдар азыраак сүйлөнүп калгандай, анан эркек баласы жок болгондон улам атамдын аты өчүп бараткансыйт деп, анан мен эмне себептен ушу Акталадан келди экен атамдар, түпкү таарыныштары эмне болду экен деп иликтегени биринчи Акталага бардым. Барсам алар айтышту ушу баягы эле малдан, бийлик талашуудан өйдө ылдый болушчу экен кезегинде. Ал эми бүгүнкү күндө жашыруун деле эмес. Анан негизи биз Токтогулдан келгенбиз деди. Кетмен төбөдөн деп. Андай болсо мынча аттанбасам болот эле, анда Кетмен төбөгө барайын деп өзүмдүн бир тууганым Айдарбек деген Абылмажын деген байкемдин баласын, Молдагазы деген байкемдин баласы Жоомартты алып анан Токтогулга бардык. Токтогулга барып, ал жерден да жакшы адамдарды кездештирдик. Санжырага кызыккан, ата текти билгиси келген адамдар бар экен, жаштардан да бар экен азын-улак. Анан алар айтышты биздин түпкү атабыз Арсланбаптан деп. Анан эми Арсланбапка эмдиги жылымына келейин деп, ошондо 2019 жыл болчу. Эмдиги кийинки жыл 20 жыл болуп калды да. Анан ковид болуп калып, мен Арсланбапка бара албай калдым. Шартка байланыштуу. Шартка байланыштуу. Анан эми себебин иликтедим. Мындайынан алганда баягы жаатташуу бар экен да, жаат. Эми кыргыз эли бая илгертен эле ушундай көчмөн калыппыз да. Кээде малга таарынып дегенде мал азыраак бөлүп берсе алып калсак деген аталардан. Анан кээде жерге талашып дегенде, жер талашып дегенде ушундай болгон да негизинен. Булар эми бийлик талашып калышкан экен. Анан алар түндөп күндөп жерге Чоң Мурун деген бир атабыз Шадыбек атадан тараган Чоң Мурун, анан биздин атабыз ошо Жангозу экен. Жангозу. Анан ал экөө Жангозу бу тескей багыт калыптыр, Чоң Мурун күнгөй багытты алыптыр. Багыттаптыр да көлгө жеткенде. Жангозунун биякты тескей тандап калганы Кудайменде биздин Тумар деген бир эжебиз бар экен. Саяктардан да Кудайменде. Анан ошол эжебизге тууралайт келген экен. Анан өнүп өсүп отуруп, Кудайга шүгүр, эми азыр 100гө жакын түтүн бар. Балыкчыда жашашат, Караталада жашашат, Туура сууда. Анан күнгөйдө Чоң Мурун чоң атабыздын да балдары бар экен. Алар болуп чогулуп, Кайдулаттын чоң уруубуз Кайдулат да. Ошонун 4-чү курултайын быйыл биздин Караталадан өткөрдүк. Кудайга шүгүр, жаман эмес, өнүп өсүп аткан экен Кайдулаттын уруу. Жаман эмескен арасында абдан чоң илим кызматкерлери бар экен. Тарых Санжырага кызыккан адамдар бар экен. Кайсы да Тоголок Молдонун тукумдарынанбыз да. Эбе Кудай сактасын, баарыбыз эле түбүбүз бир аталаданбыз да. Баары бир кыргыз. Туура да. Анан биз баягы Санжыр айтып эле уруу болуп бөлүнүп кетип атпайбыз. Кудай сактасын. Болгон эле ошол. Азыр билим алдык. Баягы илгеркидей чабышуу деген. Чабышкандан эмне пайда чыкмак эле? Чабыш деген жок да. Жок да. Бирок ата текти билип коюш керек да негизинчи. Ал парыз. Ал парыз. Туура. Анткени
китептин баш сөзүндө да мына ушун жөнөкөйрөөк угулган менен мааниси терең деп ойлойм. Атаңдан жакшылары болсо үлгү алат экенсиң. Кандайдыр туура эмес терс бабаларыңдын арасынан чыкса, андан качат экенсиң. Сөздөн сөзгө кылат турбайсыңбы? Кетпеген кечикке калат экенсиң. Анан ошондой болуп укум тукумума наалатым калып калбаса экен деп билинбей тышынан ачык айтпаса да жүрөгүнөн туят адам. Адамбыз да канчада. Ата көргөн ок жунат, эне көргөн том бычат деген сөз бар. Негизичи. Анан сиз атаңызды көрүп калдыңыз дегендей, анын үстүнө 6 кыздын ошо атаңыздын тунусу экен, тун экенсиз, анан кийин ошо мына окудуңуз, билим алдыңыз дегендей, сиңдилериңиз да сиздин жолду жолдоп кетти да окуп. Ооба. Кудайга шүгүр, баары тең жакшы иштеп иштеген иштеринен баары тап. Ал тургай курултайга 2 жолу делегат болгон Атыркүл Исмаилова деген сиңдим ошо Караталадан. Аны өзүңүз дагы билесиз да. Анан Кудайга шүгүр жаман болушкан жок. Барган жерлерине баары тап, алымдуу болушту. Эми биз бала Кудай таалам бизди кыз кылып жараткандан кийин барган жерибизден баары тап, агартып, уулдуу болуп, кызартып, кыздуу болуп, жакшы тарбиялап, коомго беришибиз керек. Ошолор менен анан биз кыргызды кыргыз кылып турабыз да. Мына мен сиз айтып атасыз, ата көрүп ок жөнөттөтпөз. Эми сиз дагы эне көрүп дегендей том бычпасаңыз дагы мынакей энеңизден калган гөлдөлөң төшөктөр деген болгон илгери дегенди жалтырак. Мына ошолорду чоң аталардын астына салган күндөрүңүз болсо керек да. Ооба, болгон да. Анткени деген гөлдөлөң дегенди эмнегедир баягы күбөдөн коркобу же көтөргөнгө урунганга кыйынчылык түзөбү, эң сонунда бул. Ден соолукка да жакшы. Колдонсо сонун болмок. Анткени азыр гөлдөлөңдө ойногон балдар көп да оорубайт да. Буту колу жулуу жүрөт дегендей. Жулуу. Шырдактын эле жулуулугу канча ала кийсе, алардан да жулуу да гөлдөлөң. Атабыз урунган буюм. Чанчу деле жери жок анын. Тазалык жагынан да жакшы. Күнгө салып туруп, көк чубук менен сонун кылып күйүп койчу болсо, жаркырап жаңы жасагандай болуп калат. Жалтырап. Жер төшөктөрдү күндө оңдой албайт, жыл сайын оңдой албайт. Туура. Мына эми атаңыз жөнүндө айтып кеттик. Төлөсүн Исмаилов мына социалисттик эмгектин баатыры болгон деп, баатыр чабан. Анан эми ошо атаңыз дагы чындыгында менимче бул эмгектин баатырын Советтер Союзу учурунда жөн эле бере бербейт. Талыкпаган эмгек күн-түн. Мына ошондо түйшүгүнө аралашып калдыңыз да. Эми катуу аралаштым десем калып болор, бирок көрдүм. Мен могу жерден китепте да жаза кеткем, азыркы малчыларга балким кереги тийип калар мондай. Ал деген улам тууган койду улам бөлүп турчу. Орто сакмал деп анан өткөрүп берчү торолгондон кийин. 15 күнгө жакын же 20 күнгө жакын козунун абалына жараша багып астеркелерге. Андан кийин анан орто сакмалга өткөрүп берчү. Орто сакмалдан чоңоюп, отугуп калган кезде чоң сакмалга өткөрүп берчү. Азыр баарын эле чоң козуну деле, кичине козуну деле, орто козуну деле бир ортого бага беришет. А чоңураак козулар кичинекей козуларды түртүп коет. Тебелеп кетет. Ушу жемчөөнө тоскоол болот. Тоскоол болот. Чоңураактары жыбаса кичинекейлери жей албайт, баары сүзгүлөп эч майнап жок. Чачкын болот. Тазалык да жок болот. Бул өтө мындай илим жагынан негиздеп койсо да болот. Мунун эч мындан мал багынын өзүнчө сырлары бар, терең мааниси дагы бар. Ушу жагынан китепке киргизип кеткен. Мына силердин өрөөндөрдө чыккандагы белгилүү дагы чабан Таштамбек Ахматов деген мынакей ал дагы канча эмгектин баатыры туурабы? Ал дагы өзүнчө бир патриоттук ыкмаларды ачып, малды өсүрүүнүн жолдорун канча жолу үйрөтүп атат. Анан бүгүнкү чейин жазып кетти да китеп менен ал кишинин артыкчылыгы. Бирөө атамдын мен бир эрдигин билем. Бир кой баягы туй албай атканда баягы айласы кетип эми мындай байкап, колу менен байкап туруп, бул жерде 4 эм бар экен, 3 эмес, 4 эм бар экен. Бул бир койдун башын кетирген менен 4 баш аман калат деп. Ар бир кооз үчүн күрөшчү ал кезде. Адам баласынын башын аздектегенин кой, Советтер Союзунун учурунда ошо малды да кадимкидей адамдай кадырлашчу. А бүгүнкү күндө жаратылыш менен дос бол деп айтып эле атышпайбы? Анан эми тагдырлаш болуш керек. 4 эм экенин көрүп анан атам кадимкидей союп, ичиндеги баласын 4 козусун аман алып калган. Ал кезегинде сүрөттөргө дагы чыгып, гезиттерге дагы чыгып, аябагында чоң дүң болгон. Эми сиз мына бир үй бүлөнүн улуусу катарында атаңызга жакын белеңиз же апаңызга жакын белеңиз? Айрыкча аталар кыз балдарын жакшы көрөт го негизи. Чынымды айтсам, имандай чынымды айтсам, атама жакын болчумун.
бирок апамды аячмын да. Түйшүктүн көбү апама түшкөнүн көрчүмүн да. Ana ошол мезгилдерде жүргөн мезгилдерде мынакей эсте калган окуялар көрдүңүзбү? Китепте чагындырылган, жакшынакай берилген. Эми биздин окурмандар да балким таап окушар ата шээрин. Анан эми мына ушул сиз чыгармачылыкка аралашканыңызды биз көптөн бери билебиз. Мына Үскөл кайрыктары деген кайрыктар бар бизде. Мына ошого да аралашып келатасыз дегендей. Анан Москвага барган учурларыңыз болду. Москва кайрыктары дегенге катышып калдыңыз окшойт. Аякта дагы чыгармачыл адамдар менен баарлашып дегендей. Алардын дагырларын айрымдарын китепке пайдаланган жериңиз бар экен, мисалы үчүн. Жанагы Жыргал Шералиевдин Туулган жерди сагынуу. Туулган жерди сагынуу боюнча ушундай. Анан эми ошол жөнүндө айтсаңыз мынакей Москва кайрыктары. Мени Москвага Жамал Сабаева Жыргал Шералиев себепчи болду. Анын Нөшөрдөн кийин деген китебинин презентациясына бардык. Барган жерден эле Жамалдын уюштуруусу менен биз жанагы Кыргыздын өкүлчүлүгүндө жашадык. Жаткан жерибиз дагы. Китептин презентация ачылыш аземи дагы ошол жердин актовый залында болду. Анан кечинде билесиз эми кыргыз элинин пейилине айла жок экен. Жакшынакай баягы китебинин чай берүү меймандосчулугун ошол жерден көргөбүз. Астында ресторан бар экен, ошол жерден тозду ким Шералиев. Анан ушул жерден эфирден пайдаланып айткым келет, бул Жамал Сабаевадай кыздар Кыргызда көп болсо деги эле ноюбай турган жерде экенбиз. Анын жеке эле чыгармачыл адамдарга эмес, ал жердеги кыргыз жаштарынын ар кандай ыйлары бар да, ар кандай жүдөп калганы болот, кырсыкка кабылганы болот. Ошолорго жан дили менен жардам берип, адвокат болуп иштейт экен ал жерде өзү дагы. Ошо Сабаеванын жардамы менен Москвага баргам. 4 шайыр апаны алып бардык, бирге бардык, алар мыктырдашчу да. Үндөрү тунук, өзгөчө. Ошон үчүн аякта иштеп, чарчап, мекени сагынып жүргөн атуулдарыбызга бир ошолордун коңгуродой үнүн укса экен деп ошентип алып барган болчумун. Мына биздер кыргыз эси менен чогуу жүрүп калатабыз. Сиздин деле кээде учурларда музыкасы жок эле бир жылаачындай болгон үнүңүз бар. Жакшы ырдаган. Бир куплет ырдап бербейсизби? Биздин ата-энелерибиз ырдачу биз бала кезде. Атам менен апамды ырдап кой деселе, экөө деген бала экен эми ойлосом деле. Алар деле аябагандай картайган эмес экен. Мамага аябай чоң бийик көп өмүр сүрүп койгон адамдай көрүнчү. Экөө болсо отура калып эле сонунда деген ырды ырдапсалар эле ошондон бир куплет эле ырдап коеюн. Жакшы болот. Ашулар бийик жонунда азыгың болуп жонуңда асканы карай чубатыбай айдасаң койду сонунда. Ай, баракет мынакей үнүңүзгө берекеже. Анан эми дагы кайрылып келер эми мынакей ошол Үскөл кайрыктарына мынакей бүгүнкү күндө катышып жүрөбүз дегендей. Бир катар баягы ырларыңыз чыгып жүрөт дегендей, акын асат сөздөрүңүз чыгып жүрөт дегендей жазгандарга кандай карайсыз ушу Үскөл кайрыктарына бүгүнкү күндөгү? Үскөл кайрыктарын бир тараптуу кароого болбой калыптыр. Бул укмуштуудай 4 тараптуу, таланттуу жаштар чогулуптур. Ошонус менен мен эң эле улусу менмин, 73-кө чыктым. Ошого карабай ушуларга тартылып турам. Эмне дегенде алар кара сөз жазган адамдар да бар экен арасында, ырда жазган адамдар да бар экен. Жаштардын арасында. Ошол эле учурда алар ырдашат экен. Дээрлик 50% комуз чиртет экен. Музыкалык аспапта ойной алат экен. Ооздорунда сөздөр бар. Сыйкор, кичипейил. Мындай бир азыркы жаштардан кээде кейип калган чүргездешет да, булардан кубанат экенсиң. Ошонус менен мен алардын улусу болсом да ошолор менен жүрүп атам. Эми жакында эле Алтын Шакекти өзүңүз алып бардыңыз, ошону ийгиликтүү өткөрүп берди. Кадимкидей таланттуу жаштар экен. Анан жазган ырлары жамактан өйдө. Мындай жазып келишип эле жамакты ыр деп эле уйкашы келсе эле эптеп-септеп эле тойдо ырдалчу ырлар бар экенин, каалоо айткан учурда ырга салып меселдетип да сүйлөгөн да кыргыздар. Ошону ырга айландырып алып эле чыгып атпай азыр көп акындар. Анан ишо акынбыз деп алып атат. Менимче азыр 21-чи кылым билим, илим өсүп дүркүрөп атат. Баягы жамак, баягы кошок, баягы меселдеткен сөздөрдөн да жаңы издерди издешибиз керек. Ошого
ушул ысык көл кайрыктарынын жаштары жооп бергенсип көрүнөт, купулума толуп турат. Анын ичинен мына өзүңүз деле көрүп атасыз, тиги Эдил Мукамбетовдун ырлары, Алык Осмоновдук сыяктуу өзүнүн изи, өзүнүн жолу бар. Камчыбек Жылкыбаевдин ырлары дагы мыкты. Жыргал Акматалиевдин ырлары да мыкты дээрлик. Союз жуткан Адилет деген балабыз бар, ошо катышып жүргөн. Сергей Эсенин котормолорун кандай чыгармаларын которгон. Ошону айтпайсыз. Эсендин өзүнүкүнөн дагы сонундай сезилип кетет. Ашыкча сезилип кетет. Кыргыз элинин тилге чечен да. Алардыкы белен сөздөрү качан болсо. Анан ушуларды көрүп алып, деп кичине жукарып жүрөр элем. Кептин чыны жакшы. Ушул өзүбүздүн кылымга тете акындарды чыгара албай калып жүрбөйлүк, бере албай калып жүрбөйлүк. Себеби 30 жыл көп бош убакытын өткөрүп алдык да. Билим да жакшы берилбей калды, деп ичим бөксөрүп жүрчү. Буларды көрбөй деле учкур эмес экен. Таланттуу экен да кыргыз. Ушу жагынан ата бабабызга тайзым кылгым келип кетет да. Кансе дагы жанагы орустар айтмакчы кен деп биз айтабыз, тукум кан деп коебуз. Ушундан өтөт экен. Ал баары жылтырап, кум арасында алтындай болуп жылтылдап көрүнүп турат экен. Мен ушуну байкадым. Мына сиз катышып аткан ушу скол кайрыктарында ырчылар да бар арасында. Мына өзүңүз баш болуп дегенде мынакей Камчыбек эле Жылкыбаев жана акын мисалы үчүн коомубузду алып ырдаса кандай керемет үнү бар. Коолжуту үнү. Мухтарбек жүрөт мынакей, ал кандай огундор жазып жүрөт өзү, мугалим. Мыкты оңдорду жазып атат. Секинде Жыргалбек Акматалиев деле акын катарында белгилүү, бирок ал дагы жанагындай өзүнчө оон жазып коомубуз менен ырдаса не деген керемет үндөр бар дегендей. Кыскасы мен өзүм кичине ыңгайсыз сезер элем, эми ушу жаштардын арасында жашым деле мынтип 70тен өтүп отурса деп. Азыр антпай калды. Наоборот, булардан үйрөнө турган нерселер да бар экен. Булар шар, чечкиндүү. А биз баягы улгайганда жалтаңдап артка кылчыктай беребиз да. Учубуз кур эмес, кубансак болот экен, кубансак болот. Мына эми эже баягы мен Москва кайрыктарын жана жогоруда айтып кеттим. Мына ошо китепте да бар экен, ушу Москва кайрыктарынын атайын жүрөт бөлүмүндө ырлар топтоңуңуздар бар экен. Ана сиздин бир поэзиялык ырларыңызга орун бербейлиби анда? Макул атайын келгенен. Эми баягы заманбап деп муну да үйрөнүп атабыз, эптеп эмне кылабыз заманга жараша. Эми баягы мен өкүнүп жүргөн жылдардагы ырдан баштайын, антча дагынан өйдөлөй эле. Макул. Аркан далды жан дүйнө. Алыкулдун ак бозаты желгенине жел жетпей, алам жирейт ыр бөктөрүп, эч бирөөнү чендетпей. Аркасында кылымдардын өткөн мезгил кыйрында алпурушат заман менен акындарга дем жетпей. Ата журттун бүт оорусун жүрөгүнө жүктөгөн, акын келет мүргүй басып, ашылуундар күчөгөн, акча бийлеп жамакчылар асманда тамакталса, аргасыздан чын таланттар көлөкөдө жүдөгөн. Алыш бериш соода жүрүп, ырлар качып жүргөндө, арыш керип чуркай албай, арканды алды жан дүйнө. Атаң көрөй, бир жагынан көрө албастык күч алып, аксымдык көп, акыйкат аз, тааныш чечкен чөйрөдө. Акындар көп, окурман аз, чыр чатактуу дүйнөдө. Kurman candatqa
Анан эми кайрыма китепке келсек деп турам. Эже мынакей сиздин ушул атанын шиири тарыхый көркөм повесть чыгармаңызда дагы анан кийин бөлөлөр деген бар. Томук жашырмай деген атайын бир бөлүмдөр бар экен. Анан Москвага айрыкталып түзүлгөн экен да бул жерде. Туурабы? 4 бөлүмдөн турат экен. Анан эми бөлөлөр дагы ушул бир тууган бөлөлөр жөнүндө жазылган экен бул жердечи. Араздашуу, турмуш деген жана башка маселелер киргизген экен. Бул турмуш чындыгы да. Чындык да. Эми бул жерде орто жерден ала качуу чөп кетпеди. Ала качуунун айынан асты өзүнүн өмүрүн кыйган кыздар болду. Арданып кетип, мени чанып кайда барат экенсиң деп эрдемсип кетип жигиттер кол тийгизген учурлар, ал тургай өмүрүнө залал келтирген учурлар көп эле болуп атпайбы. Аны көрүп баягы жер жарылса акын жүрөгүнөн өтөт дегендей кейиби койбойт экенсиз. Анын үстүнө кыздарга кичине тартып турасың да, канча насилибиз кыздар жагында болгондон кийин. Анан ушуга ылайыкташылган. Бир тууган уялаш бөлөлөр бир кызды жактырып калган да. Анан кийин кичине эптүүсү, шылуунурагы ала качып кетип, баары бир кыз аны менен жакшы жашай албай, акыры баягы өзүнүн теңине жетти, бирок теңине жеткиче өзүнүн бөлөсүнө чын жактырган жигитине жеткичекти. Бул экөөнүн тең көрбөгөнү калган жок. Бирок берки ала качып кеткен жигитте да акыл эс бар экен. Кызды ооруп калган абалга жеткирип койгонун өмүр бою мойнуна алып, түбүндө жүрөгүнүн түбүндө актык бар экен. Жаңылса жаңылат экен, бирок жүрөгүндө актык бар экен. Акыры жүрүп ооруп калган оорусунан Акбермет деген өзүнүн жана сүйүп ала качып алган колуктусун айыктырып, себепчи болуп, анан кадимкидей өзүнүн жакшы, өз турмуштун жакшынугуна түшүп кетет да. Ушинтип бүтүрсөк дагы балким жаштарыбызга, балким жаңылыштыгыбызды убагында мойнубузга ала билсек, турмуш бизге жаштык тургандан кийин, алдыда өмүр болгондон кийин, ошол өмүрдө өзүмдүн ордумду таап алайын деген умтулуучулук сезим болсо деген ой менен жазылган да. Жакшы жазылган, бирок турмуштан алынган. Анткени адамдын күчүнө, адамдын колунан келбеген эч нерсе жок. Айрыкча жигиттер эч качан сынып калбаш керек. Жаңылбаган адам болбойт. Жаңылган жерден өзүн көтөрө билгендик мына эрдик ошо. Ошону чагылдырууга аракет кылгам да. Эже дагы бир эмесе поэзияга бирибизге орун берели. Эми дагы айыптуу мен. Гүл сенин толкунуңан, көксөгөн ырды күтөм, көйкөлүп тынчый калсаң, көлбөр үйүп, оюм түмөн. Кайрадан шоокум салсаң, кайыптай учуп жөнөйм, каалаган ырларымды калпыйм деп көбүгүнүн. Кол сунуп камынсам да, көк сермеп чамынсаң да, көз килер бир сабыр жок. Кулптанып катылганда, ачууңду берип эми, ак толкунга өлөнбөгүн, ачкычсыз ыр издеген айыптуу мен өзүммүн. Рахмат эже. Анама китептин дагы 3-чү бөлүгүндө Томук жашырмай деген атайын, мындай аңгемелерин жүрөт дегендей. Анан эми кыргызда бул илгертен келаткан Томук жашырмай деген, анан ийне жоготуу деген, жолук таштамай деген оюндар бар эле го, бир алтын шакек жактанган. Алтын шакек салмай дегендей. Бул Томук жашырмай эң эле көңүлдүү оюн, эгер ойной билсе. Бул бир эле эки кишинин эле Томук жашырбайт. Кыздар бир тарапта, кыз келиндер бир тарапта, эркек балдар бир тарапта, жигиттер бир тарапта болот. Анан кадимкидей эле эт үстүндө карабайсызбы, тамакты тамашалап жеп отурса кандай болуп сиңгенин билбей калат да. Аски айтышып, анан Томукту ушундай сонун кылып, эт калтырбай, туп-тунук кылып мүлчүп бүтүп, анан Томук жашырмай ойношкон. Эркек балдар мүлчүйт да, Томугу бар жиликте адетте. Кашка жилик менен жото жиликтин ортосуна жайгашат Томук. Анан мен Томук жашырмай ойнобойлу деп кыз келиндер деген кайрылат. Анан бирөөсү мейли деп ойнойлу дейт. Жашырган тарап шарт мындай да, Томукту жашырган дайыма могу бармактын алдына жашырылат. Мынтип жүрүш керек. Кайсы жерде иштеп жүрөбү, мейли оюн күлкү, оюн зоокто жүрөбү, мейли ат минип баратабы, эгер эмне болсо да Томук ошо бармактын астында болуш керек.
Анан баягы жашырган киши менен эгерде мисалы үчүн Аскат менен Алима жашырып атса, Алима жашырып аткан болсо Аскат томугум гана десе дароо бармактын астынан алып бериш керек. Алып бере албай калса утулат. Утуш Аскатта болот. Эгерде томугум гана дегенде Алима шарт этип томугун алып бере койсо, анда Аскат утулуп калат. Себеби ал томукту көрүш керек да, байкаш керек да, анан сураш керек да. Бул жерде мындай кыраакылык, анан тамаша көйлүк жатат да. Эң сонун оюн. Шартын түшүнүп ойношсо, анан утулган тарап ал кезде мындай көктүкөн түйүнө барып алып бир бөтөлкө арак ичели деген болгон эмес. Ал кезде кадимкидей мал союшуп, утулган тарап кыздар утуруп койсо, кыз келин утуруп койсо, козу союп берип, же улак союп берип, кадимкидей кайрадан 5 бармагын жеп, ал күнү да бир тамаша уланып, ушинтип тамак жегенди шөкөөттөп, тамашалап, жакшы сөздөр менен отуруп жешкен кыргыз ата-бабалар. Ошон үчүн алар ушунча жыл көчмөн экенине карабай кадимкидей мамлекет болуп отурбайбы? Ойду дагы аздектей билген да. Оюнду сактап, сактаган. Баардын тең. Ушундай оюндан да булар тамаша, оюндан оюн курган эл болгон. Оюндан тамашалап тамак жешкен. Биз тамак жөөнүн маданиятын өздөштүрсөк, боореки өнүккөн мамлекеттер Англия, Америкалыктардан агылданганча өтүп кетебиз. Кол жууганыбыз эле эмне? Бата бергенибиз эле эмне? Туура айтасыз. Туура. Кыргыз элинен баягы көрбөйсүзбү ошол, эмки аталардан келаткан нерсенин баардыгы салттары кандай күчтүү. Дагы бир ырга кезек берели же? Ай жана мен. Тегеренген дүйнөң токтоп калганбы? Телмиремин издей карап мен айды, тунжураган кою асманда көрүнбөйт, ташаганго жалгыздыктан алдагы. Ордо кылып жүрөгүмдү үмүтүм, ойлор тентип аалам кезген кезинде, олдо сырдаш, олдо муңдашайым сен, ол турупсуң кыл чокунун четинде. Кең асманың эмнеликтен тар болду? Келип тоого түгөй издеп кондуңбу? Караан жылат бери көздөй сен жактан, кишиге ошол сырымды айткан жоксуңбу? Ааламдагы жалгыз жүргөн сырдуу айым, адамдардын билесиң да чоо жайын, аруу дүйнөм кирдебесин аңдоостон, айта көрбө өзүң билген жан сырым. Рахмат жана Кемраке, сиздин дагы тоо сүйбөс кыргызбы дегенде бир ырыңыз бар, Анан эме мен баягы сиз дагы тоодо дегенде баарыбыз эле тоолукпуз да кыргыздар. Негизинен тоодо өстүк дегенде баардыгы тең. Тоону сүйдүк, тоо бизди калкалап келди, бүгүн да калкалап келатат дегенде элибизди. Мына тоо баардык байлыгыбыз да болду, жашообуз да болду дегенде, жашообуз да болуп келатат, дагы байлыгыбыз да болуп келатат. Чындыгында тоо сүйбөс кыргызбы деген чындык сөз да бул. Тоолор жөнүндө айтсаңыз. Тоолор. Эми тоонун арасында бир жайлоодо 10 күн жүргөн аздык кылат да. 10 күндө араң эле жүдөгөнүңдү жоёсуң. Жаан чачың боло калганда, бут оолуң үшүп, туура эмес кийинип алып барсаң, ого бетер жүдөп. Бир жок дегенде бир ай жүрүп келгенден тоо койнунан кеткиң келбей калат. Кайра. Мен ошон үчүн атам менен апам ошо тоонун арасындагы кесипти, малчылык кесипти тандап алганына сүйүнөм да. Анткени балким ушул тоонун арасында өскөнүм, таптаза абаны жутканым. Мондай түркүн гүлдөрдүн арасында эми шибери белден. Ушу жегенибиз ышкын, көбүргөн, жөргөмүш, анан илбесиндин эттери, улар, кекилик, чил. Ушуларды жеп чоңой болсом, балким мен ырдын, кунун сезбей калат элем. Жан дүйнөнүм анча терең болбой калат беле деп ойлоном да. Тоодо өскөндүгү үчүн, Тоонун касиети сезимдер тойготту да. Сезимдерди анан бийиктикке да чакырат. Мен ушу кичине бир жер болсо лестничалардан баса бергим келет да. Ушу бийигирээк мындай баскым келип. Тоодо жүрүп, тоого чыгып алып, бөөктөрүм менден кичирээк болуп калып, тоого чыгып кичине мындай бөксө тоолору болот да, дөңсөлөр. Ошондон лый карай тоолонупчубуз, кадимкидей момтуп. Анан ошондо шибердин жумшагын эле
жал төшөп аткандай болуп, тим эле жуп-жумшак болуп эле түшчүбүз бир жерибиз. Эми азыр жердин баары цемент, жердин баары жыгач, балдар жыгылсынчы ошондой томолосун кандай болот. Ал үчүн тоодо өсүш керек да, тоого барыш керек. Тоо жөнүндө бир ырларыңыз барбы же? Бар. Тоо сүйгөн кыргыз деги. Кичине башкачараак кылып жазып койдум китептен. Тоо сүйбөс кыргыз бедеги. Мелжиген чоку тургандай коруп, мен барда тынчсың дегендей болуп, асмандагы алгый тааламга шаңшыйт, аскага бүркүт айланып конуп. Мен баскан шибер жалын төшөсө, мөлтетип кулап шүйдүрүм чөпкө, миллион гүлдөр ыргалат бетте, маскылат жыты жел жүрүп өтсө. Мен менсип турган сулуу кызсымал, мени көр дейби көз салат көккө, мүрөктөй суусун канчысем канбай, мөл булак менен коштоштум көпкө. Шаркырап аккан капчыгай суусу шаң берип жанга дилимди жууду, шаңкылдайырдай жээгинде жүрдүм, шарында белем көңүлдүн туусу. Түрүүмдө эргүүм, жан берсем коргон, тоолорум менин жашоомдун чеги, тоолордо жашап бийик ойлойт, тоо сүйбөс кыргыз бедеги. Асман көктө чалкыган, жериң сонун ала тоо, ата журту акылмын, элиң сонун ала тоо. Ара карагулда жайнаган, төрүң сонун ала тоо, ак куш үзүп калкыган, sonun arata, gölün sonun arata, gölün sonun arata. Erken kırgız eline, gençi bolgun arata, egemendi jerine, balgın arada, kırkıraday jelesin, soza жүрген alada. Kayda жүрсөң елесің, koşo жүрө talada, koşo жүрө talada, koşo жүрө talada. Көңгөлі жайнаған, гүлің сонун сайбадан, гүлзарыңда түркүн кыш, күндүр түндүр сайраган, кара кимди толтуруп, карай берем кайрадан, кагылайын алато, karanыңдан aylanam,
Sizin dагы чыгармачылыктар тоодо бийик болсун, улам бийиктей берсин дегендей. Ана мына алдыда дагы бир максаттар болсо керек деп ойлоп атам да азырчы. Сизин мына эми бул албетте биринчи китеп, анан эми мындан китеп улам булана берет да чыгармачылыкта ушундай нерсе. Анан алдыда дагы бир китеп чыгаруу максаттар барбы дегеним. Бар, эми ушу Түгөлбай Сыдыкбековдун өз заманын адам кандай сону чагылдырды. Өткөн адамдарга тапанча кезесе келечек замбире менен атат дейт. Бул өзү кичине оройра угулган менен мен дебизим сыяктуу сезилет да. Себеби биз ошолордон көп тарбия алабыз. Ал кишинин заманы эмне деген сонун заманды чагылдырды. Батинаны жазды, биздин замандын кишилери жазды. Аны унутуп калууга болбойт. Ошолордон көп нерсе алабыз. Туура. Андан мурун Лермонтов биздин замандын кишиси. Анан анын өз заманынын бир эле эпизодун алды. Ошондон көп нерсени туюндук эле, боронду кайык келатканы, жүрөгүңдү түшүрүп, бул кайыкта ким келатат болуп. Анан азыр болсо менин да өзүм заманым бар да. Мен да жашадым, 70 жылдан ашуун. Ошондо бир өзүм мен үчүн үлгү болорлук, мен үчүн суктанарлык, мени суктандырган адамдар бар. Ошолорду келечек урпактарга балким биринен болбосо биринен тарбия алар экен, кулагына сырга кылып жаза турган мен го дегендей кылып, биз го дегендей кылып, анан бир 10 чакты каарманым бар. Аттарын өзгөртпөйм, окуянын өзүн өзгөртпөйм. Апыртып атат деп элдер мындай менин орусча айтканда баягы бейнеме сөз келтирип койбош үчүн бассам басып коермун эрдиктерин, алардын жасаган эрдиктерин. Ачты көтөрбөй жазып калтырайын деген оюм бар. Жарым жартылай болуп калды, эми Кудайым буйрса ушу бүтүп калса дагы окурмандар менен ошо китеп менен кездешем деген үмүтүм бар. Анда экинчи кездешүү дагы ошо китеп менен болот окшойт деп калдым мен дагы. Кудайым буйрса. Мына эми эче биз сизге дагы мен жана жогоруда тоолор жөнүндө сөз бекерине кылган жокпуз. Себебисин энелерибиз дагы мына сиздики да мына дегендей тоодо өстүңүз дегендей тоодо чоңойдуңуздар. Анан мына тоодо бийиктикке жетип бүгүн мына чыгармачылыктагы мына өркүндө өсүп бараткандыгы улам көрүнүп байкалып турат. Анда эмесе урматтуу теле көрүүчүлөр, мына жогоруда сиздер Кыргый Исмаилова эжекенин чыгармачылыгына ортоктош болдуңуздар. Жылажындай үнүндөн жаралган мына ырларын да угуп көрдүңүздөр дегендей, сиздин мындан аркы чыгармачылык ишиңизге ийгилик каалайлы же. Рахмат. Ушу бизди дайым жан дүйнө жаныбызга канат кошуп, учуру бир анча-мынча болбосо да мындай бийиктетип коесуздар, учуруп көңүлүбүздү көтөрүп. Сиздердин ишиңиздерде да ийгилик болсун. Сиздер дагы чыгармачыл адамдарсыздар. Ал жагынан дагы өксөй келатасыздар. Ысык көлдөн жан дүйнө берүүсүн көрбөгөн адам аз болсо керек. Анткени сиз чыныгы таланттарды, чыныгы ырчыларды алып чыгып элге тартуулап келесиз. Сизге дагы рахмат чыгармачылык ийгилик каалап кетем. Үй бүлөңүздө бейпил болуп. Рахмат. Сиздин дагы чыгармачылыгыңыз өркүндөй берсин эче. Урматтуу теле көрүүчүлөр, мынакей сиздер Жан дүйнө программасына кезектеги ортоктош болдуңуздар. Кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.